Мындай уруш бир топ жылдан бери бул үй бүлөдө катталып келет. Себеби бул 4 сотик жерге Турсунали Ахматжанов аттуу тургун мындан бир топ жыл мурун үй салган. Бирок жердин документи болгон эмес. Кайнатасынын ооз-эки буйругу менен салып алган. Эми бул үй боюнча чыр чыгууда. Кайнатам şu жерди берген бизге, жай сагыла деп. Анан жайды салдык, жай бүттү. Жай бүткөндөн кийин кызы менен биз ажырашып кеттик. Кызыны өздөрү ошо кайнатам менен кайнанам бирөөгө кошуп берди, бир бай адамга. Анан кийин неме кылып атасың десем, мен балам өзүнүн чоң баласы бар мандан. Чоң балам үчүн бардык нерсеге даярмын дегени мен кой бергенмин. Кой бергенден кийин анан кийин булар жер талашка өттү. Акчамды жеп алган алып. Үйдү Турсунали Ахматжанов өзүнө мыйзамдуу түрдө өткөрүп алууга аракет кылган. Деген менен натыйжа болбой жатыптыр. Айыл өкмөтү ушу мурун ошо жер кайнатаңыздыкы деген деп сүйлөп аткан. Эми справканы көргөндөн кийин үйүңүзгө акча кошкон экен кайнатаңыз деп сүйлөп атат. Ошону шылтоо кылып атат. Эки жолу бардым немеге? Ошо айыл өкмөтүгө. Жер адисине бир жолу кирдим. Жер адиси күтүп туруң деди. Анан айыл өкмөтүгө кирейин десем, кирбеңин толку жок, пайдасы жок. Деди ошо мен кайра чыгып келе бердим. Светибиз жок, свет ошо орозодо өчүргөн биз светти. Ошо боюнча светсиз отурабыз. Ал эми кайнатасы Нурбай Усманов болсо, үйдү өзү каттата албайт деп билдирүүдө. Кызы менен турмуш курганда жардам иретинде жер тилкесин берген. Ал эми кызы менен күйөө баласы эки ажырым жолго түшкөндөн кийин кызына гана калтырууну туура көргөн. Жердеби? Жерде кызым отурдун дегенбе бергенмин. Кызым отурдун деген берген. Канча сотик жер бергенсиз? Бул энди канчасы чыгат? Кыйтыкта берген эч ким кире алмайды. Мен ерим этеги. Буну жакшыма отурдун деп макса мана кылып агандан бияк урушанжардан башка кеп жок да мында. Ырыс айыл өкмөтү болсо жагдайды башкача түшүндүрөт. Бул жер талашып жаткан эки жаранга да тийиштүү эмес. Жер айыл өкмөттүн карамагында экендигин айтып, ал жерде чек үчүн документтештирүүгө мүмкүн эместигин билдиришүүдө. Бул жерде мен түшүнүшүм боюнча булар жанагы орусча айтканда самозахват кылып туруп тамсалып алган да. Мамлекеттин жеринечи. Эч кандай башталгыч документ жок, эчтеке жок колунда. Мен өкмөт башчысы катары бүгүнкү күнү жөн эле тиги тамсалып алыптыр деп документ жасап бере албайм, укугум жок. Буну толку сот чечет. Сот аркылуу чечиш керек. Албетте бул күйөө баласы менен кайнатасынын ортосундагы болгон чыр жатат. Күйөө баласынын айтуусу боюнча тамды мен салганмын дейт, кайнатасы мен де салымым бар дейт, менин кызым дейт. Ошон үчүн мен да тигиндей материалдар берген деген сөздөрүн айтып атат. Жергиликтүү бийликтегилер эки тараптын талашуусуна негиз жок экендигин айтууда. Анткени жер өкмөттүн балансындагы жер болгондуктан турак жай салууга мүмкүн эмес. Мындан улам айыл өкмөт мыйзамсыз курулгандыгы үчүн сотко да кайрылуусу мүмкүн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.